Өлгөндөр даңкталбаса тирүүлөр баркалбай турганын каракөлдүктөр жакшы билишет. Ошондуктан 9 май улуу жеңиш майрамына карата спорттук багыттагы иш-чараларды өткөрүп келсе, бул жолу мектеп окуучуларынын катышуусу менен тынчтык күндөрдү алып келгенге салым кошкон маркумга айланган ардагерлерди эскеришти. Бул эң оболу өсүп келе жаткан муундарга сабак болсун таризинде уюштурулган. Патриот болуп, мекенин коргоого даярдап атабыз. Кудай кааласа ушул согушка катышкан ата-бабалардын неберелери, чеберелери, чөбөрөлөрү окуп атат. Ошонун негизинде ушул мектепте ушундай иш-чараларды ар дайым жыл сайын өткөзөбүз. Себеби балдарга патриоттук сезимдерин ойготуш үчүн, анан ушу аталары эмне үчүн согуш корган, эмне үчүн ушундай болгон, себеби ата мекенди коргоо үчүн барганын балдарга түшүндүрүп келебиз. Артымда калкым турганда айышкан жөнү жеңемин. Өткөн согуш каарын көркөм тасмалардан, адабияттан, китептерден окуп көргөнү менен анын алып келген азап тозугун, кайгысын ар бир окуучу жакшы билет. Алар жашаган бүгүнкү жыргал заманды ким курганы да аларга дайын. Ошондуктан алардын эрдиктерин даңазалаган ырларын, көркөм окууларын, инсценировкаларын тартуулашты. Тоог оюндагы чакан айылдан 30га чукул жоокер согушка аттанган менен алардын болгону 6 гана аман айылына кайтышты. Азыркы бул жерде жердегендер алардын неберелери, шеберелери. Мисалы мен өзүмүн эле абам бүгүн үйлөнгөн, эртең менен кеткен. Ушул боюнча келбей калды. Ошон үчүн ошолордун арбактарына уюштуруп, бир жакшы Куран тилават кылып, бүгүн бир алардын арбактарындагы бир сыйра бир жагын оодарылтып алайлы деген мааниде кылып атабыз да. Согуш таасирин андагы тестиер балдар, урукта калгандар да сезбей койгон жок. Өздөрү ачка болсо дагы бардыгы фронт, андагы жеңиш жаратуучулар үчүн деп жиберип турушкан. Калгандар да согуштан бешбетер болгон. Бул жерде мына аталарыбыз, апаларыбыз бар иштеген. 50 сотлuk жерди кетмен менен чаап, бир нан алган. Бир нан берет 50 сотлuk жер чапса. Азыр 50 сотлuk жерди азыр чалгы менен да чаап албайт азыр. Ошондой турмуштарды көрүп, сылдагылардагы согуштан бешбетер күндөрдү көргөн. Нем кыргыз эли мына тынччылык боло берсин. Элет элинин биримдиги, ынтымагы менен чай үстүндө өткөндөр эскерилип Куран түшүрүлдү. Бул көз өтүп кеткен ардагерлерге жасалган ызаат. Гүлжан Амандоева, Байман Тургуналиев, Сузак району. Самат Сыдыковду сыймыктануу менен атап койсок болот.